Самара Каримова кайрадан музыкалык окуу жайга директор болот. Ал министрликти соттон утуп алды. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова Маданият, маалымат жана туризм министрлигин соттон утуп алды. Ырчы Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык орто окуу жайынын директору кызматына кайрадан бара алат. Бул тууралуу министр Нуржигит Кадырбеков билдирди. Эмгек кодексине ылайык жагдайда кызматтан бошотулуп калганбы? Айтор соттон утуп алды. Кызматты кайра калыбына келтирсин деген сот чечими бизге келди. Биз аны аткарышыбыз керек, деди министр. Эске салсак, Самара Каримова аталган музыкалык орто окуу жайынын директору болуп 2018 жылдын октябрында дайындалып, 2 күндөн кийин бул буйрук кайра жокко чыгарылган. Ошол кездеги Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов дайындоо мыйзамсыз болгонун айтып, Каримованы кызматтан алганын билдирген эле. 2017 жылы Самара Каримова Оштогу Сулайман Тоо музей комплексинин башкы директору болуп дайындалып, коомчулуктун сын пикиринен соң өз каалоосу менен кызматтан кеткен. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Маданият министри Нуржигит Кадырбеков анын отставкасын талап кылгандарга жооп берди. Жарандык көзөмөл комитети Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековдун отставкасын талап кылып жатышканын жарыялашкан. Буга ырчы Курал Чокоевдун чуулгандуу долбооруна министрдин реакциясы жана жазасы себеп болгон. Министр Чокоевди жана анын көрсөтүүсүнө мейманга келген Кайрат Пирмирдиевди наамдарынан ажыратуу маселесин көтөрүп жатканын билдирген. Ал эми министр комитеттин талабын комментарийсиз калтырууну туура көргөнүн айтты. Комментарийсиз калтырам, отставкамды талап кылгандар кыла берсин. Биз өзүбүздүн жумушубузду аткара беребиз, деди ал. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Курал Чокоев: Маданият министрлиги мен үчүн министрлик эмес. Эгерде наам эле болсо мага кереги жок, алса алсын. Мен долбоорумду жаптым. Элдин пикирин эске алуу менен ушундай чечимге келдим. Ал эми Маданият министрлиги мен үчүн министрлик эмес. Мага алардын чечимдеринин мааниси жок деген оюн радиого маек берди. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Курал Чокоев: Мен үчүн Маданияттын мыкты кызматкери, төш белгисинин эч кандай мааниси жок. Мен үчүн Маданияттын мыкты кызматкери, төш белгисинин эч кандай мааниси жок, деди ырчы Курал Чокоев. Бул туурасында ырчынын радиого берген маеги учурунда билдирген маалыматына таянып Барометр билдирет. Эгерде алар каалашса, мен бул төш белгини жана күбөлүктү кайтарып бере алам. Маданият министрлигинин компоненти эместиги белгилүү болот. Анткени биз светтик жана демократиялык мамлекетте жашап жатабыз. YouTube каналына каалаганымды жайгаштырууга укугум бар, деди ал. Анын айтымында, ал үчүн элдин пикири маанилүү болгондуктан видеону өчүрүп, долбоорду токтоткон. Мени кандайдыр бир сыйлыктардан ажыратуу, бир нерсе кылууга тыюу салуу ашыкча деп эсептейм. Мындай сыйлыктардын аты гана болбосо эч кандай пайдасы деле жок, деди ырчы. Белгилей кетсек, бүгүн 13 январда Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Курал Чокоевго 2011 жылдан 12 июнунда берилген Маданияттын мыкты кызматкери төш белгисин кайтарып алган. Тиешелүү буйрукка министр Нуржигит Кадырбеков кол койгон. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Садыр Жапаров: Мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы камагыла. Садыр Жапаровдун өкүл баласымын, жардамчысымын, кеңешчисимин деп ар кайсы жерлерге барып, опузолоо менен пара талап кылып, бизнесин сурап жаткандар боюнча маалыматтар келип жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу укук коргоо органдарынын кызматкерлери, мейли ким болбосун, пара талап кылган болсо, мыйзамсыз иштерди кылса, бир тууганым болсо дагы дароо камакка алгыла. Мындан ары мыйзамсыз, адилетсиз иштерге жол берилбейт, деп президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасына жазды. Маалымат булагы Арба Чекит KG. Эркен Рыскулбеков: Кайрат менен Курал үчүн бардык сыйлыктарымды тапшырып берем. Алып баруучу Эркен Рыскулбеков ырчы Кайрат Пирмирдиев менен Курал Чокоевдун наамдарынан ажыратуу демилгеси тууралуу үн катты. Ал ырчыларды сыйлыктарынан ажыратуу туура эместигин, эгер аталгандай кадамга барышса, ал өзүнүн сыйлыктарын да министрликке алып барып тапшырып берерин айткан. YouTube'дагы шоу албетте өтө жаман нерсе. Бирок Маданият министрлиги Кайрат менен Куралдын сыйлыктарын тартып алууга аракет
аракет кылса, мен өзүм барып бардык сыйлыктарымды тапшырып берем деп жазган алып баруучу Twitter баракчасына. Маалымат булагы Аргумент чекит KG. Шамурза Бөрүкулов, Садыр Жапаров премьерликке Мелис Мырзахматовду койсо адашпайт. Мен элди түштүк, түндүк деп бөлгөндөн алысмын. Бирок бийлик кызматтарын бөлүштүргөндө эң оболу күчтүү, сабаттуу, басып өткөн эмгек жолу бар адамдарга басым жасалыш керек. Ошол эле убакта регионалдык баланс да сакталыш керек. Антпегенде бир үйдүн чырагы башка үйгө тийбейт дегендей, кайсыл бир региондор өлкөнүн өнүгүү процессинде көңүл бурулбай сыртта калып кетиши мүмкүн. Тем более биздин кыргыздарда өзүбүздүн ул, менин жерим деген түшүнүк өтө күчтүү өрчүп кеткенин эске алышыбыз керек. Башканы кой, Момбеков деле депутат башы менен сөз келип калганда, таластан кызматтарда эч ким жок деп бакылдап жатып калганын убактарын көргөнбүз. Түштүккө тың чыкма, бычакка сап, кадрлар толтура. Мисалы, премьер-министрлик кызматка бардык баскычтарды басып өткөн, экономикалык эсеби так, кыргыз мамлекетин ар тараптан өнүктүрүп кетүүгө билими, тажрыйбасы жетиштүү, күчтүү менеджер, дугу күчтүү Ахматбек Келдибеков же болбосо жасаган ишин майын чыгарган, мекенчил, чарбагер, өз иши менен оор кырдаалды өзүнүн уюштургуч жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алган Мырзахматов Мелис Жоошбаевичти койсо, Садыр Нуркожоевич адашпайт деп ойлойм. Себеби президентибиздин өтө жоопкерчиликтүү ишинде күчтүү команда керек. Ошондуктан ким экендигин карабай, мурдагы мамилелерин эстен чыгарып, күчтүү кадрлардан команда түзүүсү зарыл. Тем более Садыр Нуркожоевич кечээ эле шайлоо кампаниясы убагында өзүн каралган, үстүнөн жуугунду куйган атаандаштарын кызматташууга чакырып жатпайбы? Аларга элдин ишеничи калбаганына карабай. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич да премьер-министрлик кызматка татыктуу. Бирок Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп башка бир адам да УКМКны жетектей албайт. Башка кызматтар жөнүндө эч нерсе айта албайм. Бирок Садыр Нуркожоевич УКМК менен прокуратурага достойный кадрларды койду. Ташиев, Зулушев. УКМКда Ташиевдей духу күчтүү генерал туруш керек. 2-3 ай эле иштегенине карабай, Ташиев акыркы 30 жылдагы эң күчтүү, эч нерседен коркпогон, керек болсо өзүнүн да аябаган чыныгы башчы болду. Мындан сырткары улай турган болсом, Райымбек Матраимов, Надира Нарматова, Улукбек Кочкоров, Улукбек Ормонов, Элмурзат Сатыбалдиев, Алы Карашев, Бакыт Төрөбаев, Бабур Төлбаев жана башка күчтүү адамдар көп. Шамурза Бөрүкулов. Маалымат булагы Назар News чекит KG.